Нарын шаарынын тургуну Асель Шарипова 2 жаштагы кызы менен Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын жугуштуу оорулары бөлүмүндө дарыланып жаткандыгына 3 күн болду. Кызынын дене табы көтөрүлүп, дем алганы ылдам эле оорлошуп, тынымсыз жөтөлүп калган. Мурдагылардан айырмаланып, курч кармаган сасык тумоодон жабыркаган наристенин абалы азыр жакшы. Үйдөн дарылап баягы жөтөлүп баштаганда эле дарысын убагында берип, бат-баттан суюктук бергенде эле балдарын серип кетчү да. Бул андай болгон жок. Оор өтөт экен. Мындай дем алганы кыйындап, температура болуп, аябай башы ысып, тердеп, анан мындай кыйналып атты да. Бир орунга жата албай отуруп, мындай тура калып, ыйлап. Дарыгерлердин айтымында балдар арасында сасык тумоо мурдагыларга салыштырмалуу курч кармап жатат. Тагыраак айтканда, наристелердин дене табы оңой менен түшпөй, тынымсыз жөтөл менен коштолуп, тез эле өпкөнү жабыркатууда. Учурда мындай көрүнүш менен ооруканада 10дон ашык бала дарыланууда. Эми таза абага чыгарыш керек, суюктуктан көбүрөөк бериш керек. Сразу эле дары-дармек менен баштап атышпайбы? Антпей суюктуктан берип, таза абага чыгарып, мурдун кичине туздалган суу менен жууп, содовый раствор деп коет, фурацилин менен мурдундарын тазалап, анан эле неметсе састыноо немеси деле кетет анан. Ал эми облуста коронавирус илдетин жугузуп алган балдар жок. Бирок курч кармап жаткан сасык тумоого жол бербеш үчүн наристелердин ден соолугуна кам көрүп, көбүрөөк суюктук берип, тамактануусуна өзгөчө көңүл буруу зарыл дешет дарыгерлер. Анткени өлкөдө коронавирус илдетин жугузуп алган балдарда оору салмактуураак өтүп жатат. Балдарды өзүнчө кармап, суюктукту көп берип, ушул вирус жугузбаганга аракет кылсак деп атабыз. Анан эми алдын алуу иштерин көп эле барлык жерде айтып атат, баягы колду жуу, маска тагынуу, бирдей аралыкты сактоо деп атабыз. Ошонун баарын сактасак дагы буюрса бул оорууну эми жеңебиз дейбиз, бирок ушунун ичине балдар мындай коркунучтуураак эмеде болуп турат азыр. Ушу балдарыбызды мындай аракет кылсак деп ойлойм. Маалымат үчүн айтсак, Нарын облусу боюнча учурда тажы вирусу менен ооруп жаткандардын саны 45ке жетти. Булардын 15и ооруканада жатса, калганы үй шартында дарыланышууда. Бейтаптардын көпчүлүгүн 30 жаштан 50 жашка чейинкилер түзүүдө. Гүлнара Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын шаары, өлкөдөми.